бактысыздыкты өзүбүз чакырып алып атабыз, урматтуу бир тууган. Бул ыймандын астыгынан, ыймандын алсыздыгынан бактысыздыкты өзүбүз чакырып алып атабыз. Пайгамбарлар ушундай жашоодо кеткен. Пайгамбарлардын султаны болгон, Алла Тааланын эң жакын адамы болгон, Алла Таалага эң сүйүктүү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда бул дүйнөдө бизге окшоп дивандарда уктаган эмес, урматтуу бир тууган. Бардык сыйра китептерин карап көргүлө. Пайгамбар дайыма камыштардын үстүндө уктайт эле. Бир күнү сахабалар пайгамбарыбыз камыштын үстүнөн турду. Денелерине ушундай камыштын издери түшүп калган экен. Ошол учурда я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, бир сизге мындай төшөк албайлыбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, дүнүйө мага эмне болуп калыптыр? Мен дүнүйөгө келдим, дүнүйө мен үчүн ушундай деген экен. Минтип өтүп баратып туруп бир дарактын көлөкөсүнө көлөкөлөп туруп, кайра ал даракты таштап кетип калгандай эле дүнүйө деген экен. Урматтуу бир тууган, пайгамбарлардын жолу ушу болгон. Бул деген силер камышка жатып ал деген сөз эмес. Сөзүбүздү туура түшүнүп алалы. Туура байлыгыңдын да пайдасын көр. Бирок ошону жүрөккө киргизип алба. Адамдарды жашообузда көрүп атабыз. Арзыбаган дүнүйө деп туруп өз жанын өздөрү кыйып койгондор болуп атат. Арзыбаган дүнүйө деп туруп адамдар инфаркт болуп атат күнүнө. Азыркы больницаларга барсаңар, илгери ушундай бир 10дун бирөө, 100дүн бирөө инфаркт болсо, азыр ушу 10 киши болсо 4-өө инфаркт болуп атат азыр. Эмне дүнүйөгө байланып алган. Адамдар мен байыймын деп адамдардын арасына адамдар менен жарышып калган экен.